патент ойлоп табуучу балдардын эл аралык күнүн өткөрдү. Ага карата республикадагы орто билим берүү мекемелери катышкан атайын иш-чара уюштурулду. Бардык аймактардан 5000ден ашык таланттуу, чыгармачыл, жаратман окуучулар өздөрү ойлоп тапкан жаңычыл эмгектер менен катышышты. Менин азыркы макетим бул мини-газ болуп эсептелет. Бул мини-газды курганыбыздын себеби анткени азыркы учурда Кыргызстанда электр энергия менен кризис абдан көп болуп атат. Бул деген ошол азыркы Кыргызстандын эң чоң проблемаларынын бири болуп эсептелет. Бул проблеманы чечиш үчүн биз деген ошол мини-газды курайын деп чечтик. Бул мини-газге жана азыраак акча кетет. Мисалы азыркы ошол Токтогүлский ГЭСти алсак, ал уже Советтер Союзу убагында курулган, эскирип калды деп да айтсак болот да. Мына биздин мини-газды биз Нарынга койсок болот. Анткени Кыргызстандагы эң узун дарыя болуп, Нарын дарыясы болуп эсептелет. Бул азыркы учурда ошол 2 эме болуп эсептелет, 2 здание. Бул жерде ошол суу, буну ошо река десек болот. Бул жерге суу агып келип туруп, бул жака чөп дагы. Анан ошо менен суу выкачивается, а потом трубага келип туруп эметет. Бул айланып электр энергияны пайда кылат. Ал эми ошо бул жакта ветрогенератор. Бул жакта бардык электр энергия болсо бул жака чогулат, чогулуп туруп айылдарга таратат да. Бул мини-газ менен 2-3 айылды ошол электр энергия менен обеспечение кылсак болот. Ал эми алыс аймактардагы чыгармачыл борборлор жана мектептерде онлайн түрүндө бул иш-чарага катышышты. Жаңы жасалган эмгектеринин көргөзмөсүн Zoom аркылуу көрсөтүштү. Станциясынан чыккан электропоезд жүргүнчүлөр жана жүктөрдү алып, Манас станциясына алып барат. Манас станциясынан келатканда светофор бизге электропоезд келатканын билдирет. Бул таланттуу балдар үчүн жөн гана бир күндүк иш-чара эмес. Аларга Кыргыз патент өткөрө турган ири долбоорлорго катышууга жол ачат жана даярдайт. Ошондой эле негизги максаты жаш генийлердин тапкычтыгын, алардын ойлоп табууларын баалап, ар кыл таланттарына дем берүү болуп саналат. Биз дагы ошол керек болсо, ошол кичинекей садиктерден баштап ошо ойлоп табуучулук, шыгын ойготуу максатында ар кандай конкурстарды өткөрүп келет Кыргыз патент. Бүгүн ошол максатта баягы республикабызда 7 жерде робототехника класстарын ачып атабыз. Ачканбыз бүгүнкү күндө ошо ТИК агенттиги менен биргеликте. Жакында эле Нарында, Чүйдө жана биз Жалал Абадта ачтык. Абдан бул класста мындайча айтканда ошо таланттуу балдардын шыгын ойготуучу бардык жабдуулар бар да. Аларды мындан ары колго алып иштеп кетүүгө. Эми демилгелерди Кыргыз патент мындай четте калтырбайт. Биз ошондой эле вуздарда дагы бул ойлоп табуучулукту бизнес инкубаторлору менен улантканбыз. Мындан ары ошо вузга келгенде стартаптар менен, келечекте ошо венчурдук уюмдар менен карым-катнашта болсо, аларды баягы финансысын кантип алган багыттарын бүгүн батыраак өздөштүрсөк деген ниетте да. Чүй областынын райондорунан 140тан ашык бала катышышты жана аны менен бирге бир катар чыгармачыл борборлордун өнөрлүү окуучулары концерттик номерлери менен катышуучуларга жагымдуу маанай тартуулады. Көп жылдан бери Кыргыз патент менен иштешебиз. Ар кандай сынактарга балдарыбыз катышат. Биз меморандум жазганбыз да Кыргыз патент менен. Ошол аркылуу биз ошо сынактарга, акцияларга, олимпиадага катышабыз. Абдан ыраазыбыз. Биздин балдар көп жаңы заманбап эмелердин баарын үйрөнүп атат. Бияка келебиз ошо инновационный центрге. Бүгүн болсо День юного изобретателя деп коет экен. Ошого жыл сайын келебиз. Балдар абдан ушул ийримдер жагат. Биз анчалык деле көп мындай заманбап эмеле ийримдерди көрө элекпиз да. А бул жерде Кыргыз патентте баардыгы бар. Бияка келиш керек, бияктан үйрөнүш керек. Балдар баардыгы өз көзү менен көрүп, өз колу менен жасаса болот да. Ошо менен биз меморандум аркылуу иштешип атабыз. Уюштуруучулар тарабынан викторина, интеллектуалдык оюндар ойнотулуп, анда эң активдүү балдарга китеп дүкөндөрүнөн китеп сатып алуу үчүн белек сертификаттар берилди. Здесь предоставится сертификат на покупку книги в размере 1000 сом для детей. Иш-чаранын жүрүшүндө робототехниканын негиздери, кум менен сүрөт тартуу, жасалма интеллект, астрономия боюнча мастер-класстар уюштурулду. Клара Кудайбергенова, Кыргызстан, Бишкек.